بسم الله الرحمن الرحيم жылы май айларынын аягында Йемендин Аден портуна австралиялык Катумба аттуу кемеси май куюу үчүн токтойт. Ал жээге токтогондо андан бир топ адамдар чыгат. Аларды Аден шаарына коңшу турган Шейх Усман шаарчасынан Абдухусейн Аль-Адхаль аттуу бир киши тосуп алат. Кемеден түшкөндөрдүн кимдигин жана алардын аталарынын атын уккан сөздөрүнө ишенбей, өз көзү менен көрүү үчүн кемеге чуркап кирип кетет. Ал кирип, Мароккодо 20 жылдан бери белгисиз болуп жүргөн улуу баатырдын алдында турганын түшүнөт. Ал кеме майын куюп, Аден портунан чыкканда Каирге телеграмма жиберилет. Эмир Мухаммад ибн Абдул-Карим Аль-Хаттаби Аденден Катумба аттуу кеме менен сүзүп кетти. Колу Аль-Адхаль. 1947 жылы 27 майда түн жарымда палестиналык баатырлардын бири шашлыш катты падыша Фарукка берүү үчүн Египеттеги падышанын сарайына кирип барат. Улуу урматтуу падышам, 20 жылдан бери Франциянын Реюнион аралында туткунда жүргөн Мароккодогу Риф эмири Мухаммад ибн Абдул-Карим Аль-Хаттаби Франциянын түштүк тарабына которулуптур. Ал азыр Катумба аттуу кемеде баратат жана эртең Суэц каналындагы Порт Саид шаарынан портуна барып токтойт. Аны ошол жерде алып калуу сиздин гана колуңуздан келет. Франциянын ага эч кандай үстөмдүк кылууга акысы жок. Колу Египеттеги Палестиндиктер комитетинин төрагасы Мухаммад Али Ат-Тахир. Кеме Порт Саидке келгенде Египеттин полициялары падыша Фарукка аксакалдуу, жайбасада ишеничтүү кадам таштаган бир адамды алып баратышат. Ал жөнөкөй ак кийимчен эле. Анын улуу инсандыгы жүзүнөн эле даана билинип турду. Ал Египеттин падышасы Фаруктун алдына киргенде Египеттин падышасы Фарук аны кош келдиң, Эмир Мухаммад ибн Абдул-Карим Аль-Хаттаби деп тосуп алат. Эми тарыхка бир аз тереңирээк көз чаптыралы. Каирден Мароккого өтөлү. Тактап айтканда 1883 жылдагы Марокконун Агадир шаарына. Ал жакта Амазик уруусунун башчысы Абдул-Карим аксакал уулду болуп, уулунун атын пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын ысымын таберик тутуп Мухаммад деп коет. Абдул-Карим аксакал баласы Мухаммадка кичинекейинен баштап эле туура тарбия берип, араб тилин үйрөтүп, ыйык Куранды дагы жаттырат. Андан кийин хадис жана ислам укуктары илимдерин үйрөнүүсү үчүн Фес шаарындагы Аль-Кароин атындагы жогорку окуу жайга жиберет. Көп өтпөй эле жаштыгына карабастан Мухаммад ибн Абдул-Карим Аль-Хаттаби Марокконун Милелия шаарынын казысы болуп дайындалат. Ошол убакытта Марокконун абалы адам баласы элестете албай турган деңгээлде кыйын абалда эле. Анткени колонизатордук Европа Мароккодон илгертен эле ислам баатырлары чыгып келгенин түшүнүп калышкан эле. Ал жерден белгилүү Алмуравиддун өлкөсүнүн баатырлары Испанияга киришкен. Ошондой эле Мароккодон Аль-Мухаддар Европага деңиз аркылуу өтүшкөн. Ал жерден биринчи жолу исламдык Нур батальону Европага Тарик ибн Зияддын жетекчилиги астында жөнөп кетишкен. Ошондуктан Европа өлкөлөрү бул маселеге чекит коюуга чечим чыгарышып, 1906 жылы 12 Европа өлкөсү Испаниянын Алхесирас шаарында жашыл аралаттуу конференция өткөрүшөт. Бул конференцияга Монро принциптеринен Америка эл аралык саясатка кийлигишпейт деген келишимди бузуп, Америка дагы катышат.
Бул өлкөлөрдүн баары ислам үммөтүнүн баатырларын түбөлүккө жок кылуу үчүн гана жыйналышат. Алардын акыркы чечими Марокко ислам өлкөсүн бөлүп жаруу. Таң калыштуусу, алар Марокко ислам өлкөсүн бөлүп жарып эле тим болбостон, тарыхта адам баласы көрбөгөн эң жаман жол менен талкалашкан. Франция Марокконун түштүк бөлүгү болгон Мавританияны алса, Испания түндүк тарабындагы түндүк чөлүн алат. Андан кийин Франция кайрадан азыркы Марокконун так ортосун тартып алса, өнөктөшү Испания түндүк жээкти бойлой Марокко месетасын басып алат. Бул арада учурдан пайдаланып, Германия менен Англиядагы бир топ шаарларынын басып алууга жетишкен. Мына ушундай жапайылык менен европалыктар Мароккодогу исламды түп тамырынан жок кылдык деп ойлошкон. Бирок Шейх Абдул-Карим Аль-Хаттаби жана уулу Мухаммадтын башка ойлору бар эле. Ата бала Мароккодогу эли жерин жана динин коргойм дегендердин баарын бир байрактын алдына жыйнап, ошол кездеги Осман империясы менен каталышууну башташканда, баскынчы Испания Шейх Абдул-Каримди өлтүрүп, баласын кармап, Марокконун бийик тоолорунун биринде жайгашкан түрмөгө отургузат. Эр жүрөктүүлүгү менен айырмаланган Мухаммад ибн Абдул-Карим Аль-Хаттаби түрмөдөн качып чыгуу үчүн шейшептеринин жардамы менен терезеден секирип, бутун сындырып жатып калганда, түрмө сакчылары аны кайрадан алып кирип камашат. Бир топ жылдардан соң Мухаммад ибн Абдул-Карим Аль-Хаттаби түрмөдөн чыгып, Марокко месетасынын ууруларынын 3000 гана аскер жыйнайт. Ошондой эле Мухаммад Аль-Хаттаби согуш тарыхында биринчи жолу партизандык согушту ойлоп тапкан. Андан кийин дүйнө жүзүндөгү бардык революционерлер анын ушул ыкмасын колдонушкан. Андан кийин кыраакы Мухаммад Аль-Хаттаби жер астынан аңгек казуу ыкмасын ойлоп тапкан. Согуштун бул ыкмасын Мухаммад Аль-Хаттабидин бир топ жылдардан кийин келген Вьетнам лидери Хо Ши Мин америкалыктар менен согушканда Эмир Хаттабидин алып колдонгонун мойнуна алган. Эмир Хаттаби аскерлери менен аңгек казганда жердин астынан душмандардын аскердик объектилерине чейин казганга жетишкен. Мына ошентип ислам баатыры ар бир салгылашууда испаниялыктарга жаңы сабакта үйрөтүп турган. Испаниялыктар ислам провинциясында көп зыянга учурагандыктан падышасы Альфонсо 8 досу генерал Мануэль Сульвестрдин жетекчилиги астында чоң бир армия жиберет. Эки топ Ануальда жолугат. Жөнөкөй мылтык көтөргөн 3000 мусулман баатырларына Испаниянын 60 000 аскери тик учак жана танкалар менен каршы чыгат. Албетте, мусулмандар Аллах үчүн күрөшүп жатышат. Ал эми карсылаштары жер жана крест үчүн согушууда. Жыйынтыгында Даңазалуу Хаттаби жетектеген 3000 ислам аскери душмандын 60 000 аскеринин үстүнөн чоң жеңишке жетишет. Мусулмандар испаниялыктардын 18 000 өлтүрүп, 10 000 деген аскерин туткунга алган. Алардын 600-ü падышаларына Марокко месетасында эмнелер болгонун айтып берүү үчүн куйругун түйгөн иттей болуп качып кетишкен. Эмир Хаттаби Марокконун түндүгүндө ислам провинциясы эмирлигин түптөйт. Эмир Хаттаби 5 жыл ичинде элдерге ырым-жырымы жок, таза ислам динин үйрөтүп, ислам билимин үркүндөтүүнү каалагандарды чет өлкөлөргө жибергенге да жетишет. Ал эми жерин жана динин коргой ала турган урууларды жалгыз ислам байрагынын астында бир саптай болуп турууну да үйрөтөт. Ар бир исламдык ойгонуудан кийин болуп келгендей ислам мамлекети жаңыдан зор күчкө ээ болуп, тарых багытын өзгөртө турган деңгээлге жетип калганда, христиан мамлекеттери кайрадан чогулушат. Христиандар ар дайым мусулмандарды өлтүрүү үчүн гана жыйналышкан. Бул ирет алар 500 000 турган союз түзүп, танкалары, тик учактары жана аскер кемелери менен 20 000 эле ислам аскерине каршы чыкмакчы болушат. Аллахтын жардамы менен бул ирет дагы Эмир Мухаммад ибн Абдул-Карим Аль-Хаттабидин жетекчилиги астында ислам аскери жеңишке жетет.
Аскерлеринин биринин артынан бирин жиберсе да, кайра жеңилүү ызасын тартып, зыянга учурап жаткан Европалык союздаштар башка жол тандаганга мажбур болушат. Исламга жат, бидаат иштерди жасай турган кээ бир суфи тарикаттарынын шейхтерин сатып алып, Эмир Хаттабиди өлтүрүүгө жардам берүүлөрүн суранышат. Анткени Эмир Хаттаби бул бузулган, ырдап бийлеп, зикир кылган суфилик жолундагылар менен каршы пикирде эле жана аларды туткунга адашкан суфилик жолун эч качан колдонгон эмес. Бул учурдан пайдаланып, суфилердин шейхтери Хаттабидин партизандык отрядтарына кошулуу арам деген фатва, диний чечим чыгарып коюшат. Мына ошол учурда Франция менен Испаниянын тиг учактары жай тургундар жашаган айыл шаарларынын үстүнөн химиялык бомбаларды жана уулуу газдарды жаадыра башташат. Ошол эле учурда Англиянын деңиз флоту Марокконун жээктерин курчап алат. Хаттаби кыянатчы саткындар жана крестүүлөрдүн биргелешкен кошуундары менен аюусуз салгылашууга киришет. Анын адамдары азайып, 200 чакты гана аскери калат. Ошондо алар өлгөнгө чейин Хаттаби менен болобуз дешип, Аллах жолунда шейит болууга ант беришет. Бул жоокерлер христиандардын акыркы үмүтүн таш каптырып, алар менен арстандай салгылашып, жыйынтыгында чоң жеңишке ээ болушат. Акыры аракеттеринен да майнап чыгара албаган христиандар эски бир ыкмага өтүшөт. Бул ыкма ислам баатырларынын көпчүлүгүнүн жашоосунда кездешет. Христиандар Эмир Мухаммадка тынчтык келишимин сунушташат. Келишимде туткундагы бардык мусулмандарды өткөрүп берүү, Эмир Хаттабидин жоокерлерине кол тийгизбөө жана Марокко элинин толук эркиндигине шарт түзүү, эгемендүү өлкө болуусуна мүмкүнчүлүк берүү. Христиандарга адат болуп калгандай эле келишимдерин бузуп, даңазалуу Эмир Мухаммад ибн Абдул Карим аль-Хаттабиди кармашып, аны Инд океанындагы Рюенио аралына алып барып, 1 же 2 жылга эмес, тескерисинче 20 жылга таштап салышат. Бул баатыр 20 жылын инсан укуктарын коргоочулардын жана дүйнөгө Франция революциясы деген ураан менен чыгып, эркиндик, тең укуктуулук жана достук деп жар салгандардын туткунунда өткөрөт. Эй кылмышкерлер, силер алсыз бир аксакалды 20 жылга камап коюп, кайсыл эркиндикти айтып жатасыңар деп, мусулмандардын аялдарын жана жаш балдарын уулуу газыңар менен өлтүргөндөн кийин силер кайсыл тең укуктуулук жөнүндө айтып жатасыңар? Алсыз адамдардын канына курулган цивилизацияңар достукпу? Эгерде адам баласынын алсыздарын өлтүрүү силердин маданиятыңар болсо, анда силерге жана силердин ошол маданиятыңарга каргыш болсун. Аллах Таала 20 жылдан соң бул баатырдын абактан бошонуп чыгуу мүмкүнчүлүгүн насип кылат. Аллах Таала 20 жылдан соң бул баатырдын абактан бошонуп чыгуу мүмкүнчүлүгүн насип кылат. 1947 жылы Марокконун падышасы Мухаммад V мамлекетинин эгемендигин жар салат. Бул көрүнүш француздарга жакпай калганда, бийликке кызыкпагандыгына карабастан, падыша Мухаммад V каршы атаандаш кылуу үчүн Аль-Хаттабиди колдонушмакчы болушат. Ошол учурдагы Франциянын президенти Шарль де Голль марокколуктардын ортосунда козголоң салуу үчүн Аль-Хаттабиди Францияга алып келүүнү буйруйт. Аль-Хаттабиди алып келе жаткан кеме Египеттин порт Саид портунан өтүп баратканда, жогорудагы айтып өткөн окуя болуп, Аль-Хаттаби туткундан бошотулган. Ал андан кийин Египетте туруп, Түндүк Африканы эркиндикке чыгаруу кыймылын жетектеген. Аль-Хаттаби Түндүк Африка өлкөлөрү баскынчыларынын колунан биринин артынан бири эркиндикке чыгып жатканынан өз көзү менен көрүп, 1963 жылы Каирде көз жумган. Урматтуу окурман, бул даңазалуу мусулман баатырынын жашоосундагы айрым гана көзирмемдер. Ал жаштыгынын гүлдөп турган учурунда Аллах үчүн ла илаха иллаллох Мухаммад Расулуллох келимесинин байрагын көтөрдү.
Бирок биздин жаштардын жогорудагы улуу баатырыбыздын ысымы дагы угушпаганы бизди кайгыга салып, жүрөгүбүздү каңсыратат. Жаштарыбыздын көпчүлүгү кадыр баркы жана дүйнө кызыкчылыгы үчүн гана согушкандарды жакшы билишет. Бөлмөсүндө революционер коммунист Че Геваранын сүрөтүн илип алган жаштарыбыз, Че Гевараны даңазалуу ислам баатыры Мухаммад ибн Абдул-Карим аль-Хаттаби туу тутканын укканда унутуп калган же унуттуруп койгон тарыхтарына болгон көз караштар өзгөрмөк. Аль-Хаттаби сахаба болгон эмес, ошондой эле ал таза кандуу араб дагы болгон эмес. Бул Тайманбас баатырдын тарыхын китептин башында алып келгенме дагы жөн жерден эмес. Адамдарга келгиле сахабалардын баатырдыгына жана алардын дин үчүн кылган аракеттерине эрегишели деп айтсак, биз эми сахабалардын урпагынан эмеспиз деп болбогон бир шылтоонун артында жашнышат. 20-кылымда чыккан бул ислам баатыры үммөттүн жаркыраган тарыхынын эч нерсе окубагандарга эң мыкты жооп болот деп ишенем.